Qarаңыздар. Жігіттер деле ошо прачтан алып екен, а? Ооба, чачыш боюнча караңыздар мына. Кандай сонун кажырасына тегиз болуп. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер жана Байтүбүкүн алгатталуучулары, туугандар, бүгүн биз Карагулжа жергесиндебиз. Карагулжа жергесинде Киров айылында буюрса мына ушундай жакшы бир кызмат кылып жаткан устагаларды көрсөтөбүз, туугандар. Азыркы учурда негизинен өзүлөргө белгилүү болгон кумшуакты үйдүн сырты мына ушундай окшоп атат. Анан азыр акыркы заман талабына жараша үйдүн сыртын кумшуак кылып, анан ичинен штукатурка заманбап шуак менен шуап жатышат. Буюрса мына ушул жерден үйдүн ичини кандай кылып шуатсам, эмне менен шуатсам деп ойлонуп жүргөн бир туугандар үчүн мына ушундай чоң үй салып, ичини эмне менен шуабайм деп ойлонуп жүргөн бир туугандар үчүн буюрса жакшы бир чыгарылыш болмокчу туугандар. Ар бир көрүп жаткан агалар, бир туугандар кол эретинде бир-бирден лайктан басып туруңуздар. Буюрса мына ушул жерден мына ушундай заманбап шуак боюнча бир катар маалымат беребиз. Ар бир көрүп жаткан агалар, бир туугандар кол эретинде бир-бирден лайктан басып туруңуздар. Силерге дагы мына ушундай жакшы үйдү салып, жакшы заманбап шуак менен шуатып жашаганга Алла таала насип кылган болсун. Буюрса ушул жерден агаларыбыздан катар маалыматын алабыз. Бул жерден мына ушул уста агабыз катар маалыматын берет. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Тесоттор жакшыбы? Кантасыз? Машалла. Шуак кылып атабыз биз. Абек жакындап калыптыр уже. Абек жакындап калды. Машалла мына. Аст үстүн кылып атабыз. Аст үстүн ичин кылып атасыздар. Только ичин кылабыз, сыртын башка эмелер кылат. Азыр негизинен бул заманбап штукатурка шуак менен үйдүн ичин эле кылат. Ооба. Сыртына негиз болбойт. Сыртына болбойт, үйдүн ичине эле болот. Үйдүн ичине болот экен. Мына көрүп атасыздар, чоң үйдү бүтүрүп. Азыр эми буюрса иш боюнча катар көрсөтөлү. Негизинен канча жыл болду ага бул тармакта иштеп атканыңыздарга? Бул тармакта иштегенде о Москвадан бери иштеп, бир 10 жылдан өтүп кетти бул. 10 жылдан өттү. Москвада иштеп келгенсиз? Москвада иштеп келгенмин. Балдар уже полный үйрөнүп бүттү, стаж. Балдар үйрөнүп бүттү. Үйрөттүңүз полный. Үйрөттүк. Бул Москвада иштегендери барып эле. Азыр эми ошол негизи шуакты даярдап мына жерде жасап аткан чак экен. Этап менен көрсөтө беребиз. Бул жагында азыр маягын алып эме болот экен. Маягын алып, жамап, эме кылат. Анан бир сыйра кырып, анан затирка кылабыз бугачы. Бандай глянцевый кылып затирка алып түзөп бересиздер. Түзөп. Правильнага жата турган кылып. Негизи багы подмаяк түз болуп урулат. Түз болуп урулат. Мына караңыздар. Азыр эми акырында мына ушундай аппараттын жардамы менен көрүп атасыздар. Буну да көрсөтөбүз. Мына аппаратты көрүп атасыздар. Ушуга смеси салат. Бул жак даярдап туруп рассорго мындан алып негизи стеналарга чачып берет. Азыр эми толук кандуу бүткөн экинчи кабатынан дагы экинчи кабатын дагы көрсөтөлү. Чыгып көрсөтөлү. Мына ушул жактан лестница менен чыгып барганда экинчи кабат дагы мына коридор лестницанын жандарын дагы мындай алып шуап бүтүрүп коюптур. Бир тарабы калыптыр. Мына үстүн караңыздар. Негизинен сонун болуп жылтырап бүттүр го. Ушундай болуп бүтөт. Затиркалар болгон мыналар. Затирка болуп уже глянцевый болуп түздөлдү. Булар эми азыр жаңы эле кургап баштаптыр да? Жаңы эле кургап баштады, мына кургап атат. Кургаганда мындай аппак болот. Аппак болуп кургайт ошондой болуп. Мындай болуп аппак болуп кургайт. Жанагы мындай боз болуп калбайт экен, аппак болуп калат. Аппак болуп кургайт. Мына толук кургаганда аппак болуп кургайт экен. Көрүп атасыздар. Негизинен мен буга чейин да тартып жүргөм да. Жылуулугу дагы жылуу болот деп көп айтышат да. Жылуусу жылуу болот. Багы ичинден багы гипс, анан кийин өзүнүн дагы бир кошумчалары бар да буда дагы. Асмесдечи. Анан жылуулугу болот деп көп айтышат да. Жылуу болот бирок. Анан багы аппарат напору менен чачканда дагы негизинен мындай шопторго дагы тешиктерге кирип кетет, мына кирпичтин алдыгы тешиктери болот, ошондой тешиктерге кирип кетет. Но ошонун ачылган жерлерине дагы кирип кармашы жакшы болот. Анан эми багы көпчүлүгү багы тартып, сурап айтканда деле дагы деле сурай берет экен да. Камгышка болобу, паксага болобу депчи. Анан негизи кайсыл мындай дубалдарга болот? Камгышка деле болот, паксага деле болот, гипсокартон, али пеноблоктор болот, газоблок, ошолорго ham боло берет. Блоктун бардык эле түрүнө болот. Бар жогуна болот. Ошол мына. Бышкангыч совсем болот деп го. Бышкангыч вообще. Камгыч деле жакшы болот. Камгышка деле жакшы кармайт, кармашы. Кармашы вообще жакшы кармайт. Эми багы бышкангычтачы көбүнчө баг шор чыгат го. Анан шор чыгып, берки кумшуакта көбүнчө багынтип зактагандан кийин эле аппак болуп эле кум
Kum аңтарылып түшөт го эми көбүнчөсүчү. Үйлөрдө көп эле жүрөбүз. Өзүбүздүн үйдө деле кумдар ошондо аңтарылып түшкөн учурлар болот да. Ошого бул мындай эми бышканышка урулган малда аңтарылбайбы, кандай болот? Жок, аңтарылбайт андай. Бир сыйра суу чачып туруп, ошондон анан бир сыйра жүүрөбүз аны. Жүүргөндөн кийин анан чачабыз да. Баягы кышты бир сыйра жуутуп Бир сыйра жууп туруп анан чачып коебуз. Ошого баягы андай эмеси мындай шоору деле анча чыкпайт. Камгычты деле бир сыйра мындай суу чачып алып, эме кылсак жакшы болот да. Баягы курук боюнча эле чачып кетпейт. Ооба. Суу чачып алып, нымдап туруп анан чачылат экен да. Ооба. Бул чоң бөлмөсү мындай болуп сон болуп бүтүптүр бул жагычы. Анан бул жакта коридору. Бул сетка тартып коюсуздар го. Сетка эмне? Сетканы мындай али эмелер болот го. Эшиктин үстүнө эмелер жыгаштардын үстүнө ушундай кылып коебуз өзүбүзчү. Жыгаштын үстүнө коюлат негизи. Жыгаштарга али жарылып кетпеш үчүнчү. Мына. Эми баягы жыгачты ал материалы. Алар эми сиз айткандай, может кармабай калса деген эмеде сетка тартылат экен да? Ооба. Эми бул жактан негизи сон болуп бүттүр. Бул бөлмөлөр үстүн кабат негизинен бардыгы эле бүтүп калыптыр. Бар жого бүттү. Негизи баягы эми көпчүлүк эми мына иш кылганда чачырап бутурап кетет го. Балдар таза иштейт экен. Ооба. Уборкаларын кылып, таптаза кылып, эме кылып артынан тазалап кетет. Ооба. Өздөрү бир сыйра тазалап берет. Биринчи биз шоп баштагандачы. Андан кийин анан биз үй кандай болсо биз ошондой кылып туруп тазалап, кайра тазалап чыгып кетебиз. Таза боюнча чыгып кетет. Таза боюнча. Негизи баягы шашылыш учурда көбүнчө эми тартып жүрөбүз го, айттым го. Шашылыш учурда чем кумшуга караганда дагы батыраак болот да. Ооба. Батыраак болот. Кумшуакта эми баягы кумду алып чыгып үстүнкү этажга көтөр. Кумшуакта бир 15 күн, 20 күн жүргөн жерде бу 3-4 күндө бүтүп чыгып кетет да. 3-4 күндө бүтөт. 3-4 күндө бүтүп чыгып кетебиз. Анан плюс жагы эми негизинен обойго дайым болот деп айтат го. Кандай болот сиздин эмеңиз? Эми обойго дайым болот өзүчү. Дайым болушу болот. Анан бир сыйра шпаклёкко тартып койсо андан жакшы болот. Негизи өзү үчүн бир сыйра тартып койсо жакшы болот. Ооба. Анан негизи өзүм мына сыйдаң болуп турбайбы? Ушундай болуп. Негизинен эми обой кылса эми болот да. Негизи боло берет. Анан буга чейин эле жашап жүргөндөр бар экен да. Ушул боюнча деле жашайт экен да. Ушул боюнча краска берип туруп деле жашаса болот. Краска берип деле жашаса болот. Баягы водосъемкадан да. Водосъемкадан берип туруп жашаса. Бирок мына өзүнө деле баягы эмеде колго жукпайт экен да. Кийимге деле жукпайт. Бир жерде ушунда айтты да аксакал киши. Кийимге жукпайт экен, колго жукпайт экен дейт. Ошол боюнча эле жашап жүрөм дейт да. Баягы эми каражатка карайт да. Мисалы быйыл жасаганга болбоду, бирок эшик терезелерин коюп алып сразу жашап атат. Мүмкүнчүлүк болот экен да. Жашаса болот экен. Анан кайсы регионго чейин барып иштеп атасыздар ага? Ушу Жалал Абад, Ош, Баткен кедерин бара беребиз, Алай. Түштүк регион полный эле бул. Түштүк регион полный бара беребиз. Полный кыдырып, үйлөрдү ушуну алып сонун кылып бүтүрүп беребиз. Ооба. Ушуну алып бүтүрүп беребиз. Үйдүн ээсинен эмне кетет ака? Үйдүн ээсинен суу кетет. Анан кийин семенсти ояктан биз заказ кылганда ошо семенсти алып келип бергенге машинасы менен алып келип берет, болду. Мисалы өзүнө портер болсо, портер менен алып келип берсе ham боло берет. Болбосо заказ кылат бир машинаны, ошону алып келип берет да. Доставкасын кылып берет. Калган ошол смеси дагы өзүңүздөр сатып аласыздар? Смести өзүбүз сатып алабыз ошо акчанын ичиненчи. Инструменттер полный өзүңүздөрдөн келет. Инструмент өзүбүздөн келет. Усталар, жанагы аппарат, станок полный өзүңүздөрдөн келет. Кыскасы үйдүн ээси суу светини, анан ошо доставкасын карап берсе, обедин кылып берет. Обедин эми любой эле мына түштүк региондо бизде уста бакка негизи билет. Обедин 3 күн болсо, 3 күн, 4 күн мындай объекти сонун. Карап берсеңиздер эми өтө сонун караңыздар. Бүтүрүп беришиптир, сонун кылып. Эми терезелерин анан мына терезесин негизи коюп койгон жакшы болот. Өзү терезесин коюп койгон жакшы болот. Мына откосунан бери бүтүрүп кетебиз да. Шуалып кетет. Откосун кылып бер десе кылып беребиз, кылып бербе десе кылып бербейбиз. Негизи баягы кеткенден кийин кайра дагы откос кылып шуалып издеп жүрбөйчү. Айнек коюп берсе сразу шуалып тегиз бүтүп кетет экен эле да. Ооба, ошондой болот. Негизинен кийин дагы мына кылдырам деген агалар кокусу болсо терезесин койдуруп койсоңуздар дагы өзүңүздарга жакшы болот экен да. Откостор дагы шуалып кетет экен заодноч. Анан ага эми баягы азыркы учурдагы баасы кандай болуп атат бүгүнкү күндө? Азыркы учурда эми баасы эми 100 ценада почтичи. 630дан баштап 680 дерин, 650, 680 дерин да. Дуалдын түз кыйшыгына карап, дуалдын түз кыйшыгына карайбыз. Түз болсо 630дан кылып бергенге бизге болот да. Болот. Анан кийин вообще эми мындай нормальныйраак болсо
өтө мындай чоң эмес болгон болсо ошо 650, андан чоңураак слой кетип калган болсо ошо 680ге дейин кылабыз. 680ге дери болот. Эң баягы кирпич урган усулдан зависит этет да. Көп жерде билинет да. 15 сантиметрге чейин айырма өргөн дуалдар болуп калат го. Биз биринчи барып көрөбүз, барып көрүп туруп, лазер коюп, анан кийин айтабыз да баасынчы. Сразу эле мындай деп айтпайбыз. Барып дуалды көрүп, үйдү объектти көрүп анан айтылат да. Адамдар менен сүйлөшүп, мындай эмелер, хозяиндар менен. Хозяиндар менен сүйлөшүп анан келишип, бир бааны келишет экен. Бир бааны келишип анан айтат. Азыр эми буйса жигиттердин баягы иштеп аткан жеринен аппарат кандай смесь салынат, кандай болуп чачылат, алардын дагы иш жүзүндө көрсөтүп коелу. Ооба. Контакт берип алып, бетондон контакт берип алып, мынтип суайбыз. Аппараттын жардамы мененчи. Бетондорго бетондон контакт берилет. Бетондорго бетондон контакт берилет. Анталып түшпөс үчүн, Ооба, анталып түшпөс үчүн. Машалла мына. Анан эки жагына маяк тартып алып, Эки жагына маяк тартып алып, анан мынтип чачабыз. Караңыздар. Бул эми азыр бетонго чачаткан жези. Бетонго чачаткан. Анан кирпичке чыкканда көрсөз мындай кычыктар, токтордун баардыгы негизинен толуп кетет экен да. Мына чачаткан караңыздар. Жигиттер деле ошо профессионал экен, Ооба, чачыш боюнча караңыздар мына. Кандай сонун чачып атат, тегиз болуп. Куюп сонун болуп атат, мына машалла. Бетонго дагы сонун болот экен мына. Бетонго контакт берип койгон. Өздөрү көрүп тургандай. Азыр мына стенага да келип калды, стенаны көрөбүз. Мотор менен чакканда да токтор иштеринен бери толуп чачылып атат да. токтордун иштерине кирип, жакшы кармайт да. Кармашы да жакшы болот. Кармаштары башы. Жакшы болот. Сонун. Маякты алып, маяктын ордуна мына кичине торсондон жамайбыз. Негизи маяк неге алынат ага? Маяк алги заңда коңдап кетпеш үчүн, ошон үчүн алынат. Апа, мына темир маяк болгон үчүн. Мына темир маяк болгон үчүн, мына көрүп атасыздар. Бул тоорсуп эме болгондон кийин маяк алынат экен дагы. Анан мунун үстүнөн уже глянцевый болуп тегизелип берилет. Бир сыра кырылып, андан кийин глянцевый болуп берилет. Үстүнөн аз мына кырылат экен дагы, аз бул тоорсуп бир аз күч керек тоорсуп үчүн, тоорсугандан кийин андан кийин кырып туруп анан эме кылабыз. глянцевый болот. Глянцевый кылабыз. Өтө сонун. Бул бети бүтүптүр, азыр эми бул беттерин азыр эми акырындан чачышат экен. Алгандан кийин бир сыра мындан узун провода менен тегизлеп кырылабыз, мынтип кырабыз. Муну кыргандан кийин затирка кылабыз. Артынан затирка болот кайра. Артынан затирка болот. Мында тегизлеп провода теп-тегиз кылып кырабыз. Кыргандан кийин анан мына окшотуп, бу жакта затирка кылышат. Мына кырган жерди затирка кылышат. Затирка кылат, мына кырып туруп, мына жылтырап тегиз болот экен да. Жылтырат тегиз. Негиз баягы биринчи машинка менен эме кылып алды, суулап алды да. Машинка менен губка менен суулап алып туруп, анан затирка менен кылышат. Үстүнөн мына атайын шпатель менен тегиз кылып тартып Губка менен. Мына. Бак кадимки эле кумшуакты затирка алгандан эле затирка болот экен дагы, андан кийин ошол шпатель менен тегиз кылып баягы обойго дагы же болсо кийинки үстүнүккө шпаклевка дагы дайын кылып жасайт экен. Өтө сонун. Жакшы. Ишиңиздерге ийгилик. Дайым ушундай элдин кызматында болуп, жакшы күндөрдө жүрүшкө Алла таала насип кылган болсун. Туугандар, сиздер дагы көрүңүздөр, үйүңүздөрдү ушундай кылып сонун кылып шубатып жасатам десеңиздер, экранга агабыздын WhatsApp связь номерин калтырабыз. Буюрса Ош, Жалал Абад, Баткен, бүт регионго барып кызматты кылышат. Каналга катуу лайктан басып коюңуздар. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.